ушундай жаман түштөр кирсе эмне кылуу керек? Gündüzün же түнкүсүн, көбүнчө түнкүсүн адамдар ушундай жаман түш көрсө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 нерсени аткарууну буйруган. Биринчиси, жаман түш көрүп, ойгонор замат сол жакка жеңил түкүрүп коюу керек. Экинчиси, башка жакка, башка тарабына оодарылып жатууну. Көбүнчө дайыма оң тарапка оодарылып жатуу керек. Эгерде оң тарабынан жатып жаман түштөрдү көргөн болсо, анда чалкасынан оодарылып жатуу керек болот. Көмкөрөсүнө жана сол тарабынан жатууну пайгамбар жаман көргөн. Үчүнчүсү, ауду биллахи минеш шайтанир раджим деп, жана ошол түштүн, шайтандын зыянынан коргонуу суроо. Ал эми төртүнчүсү, ошол көргөн жаман түш жөнүндө эч кимге айтпаш керек болот. Ал эми бешинчиси, ойгонгондон кийин намаз окуп коюу керек болот. Эгерде ушул 5 нерсени аткара турган болсоңуз, түштүн эч кандай сизге зыяны тийбейт, ал түштүн жамандыктары сизге жана сиздин үй бүлөңүздөргө таасир бере албайт.